Ош шаарыбызды дүйнө жүзүнө таанытабыз деген ойдобуз. Ош Түрк дүйнөсүнүн борбору боюнча, значит, логосун, бренд бүгүн иштеп чыгышыбыз керек, логотипини, чтобы узнаваемый болсун. Ошондой эле Ош шаарынын маданий тарыхый картасын иштеп чыгыш керек, маданий тарыхый картасын, Ош шаарынын маданий тарыхый картасын иштеп чыгышыбыз керек. Ошондой эле Оштун стилин жасалгасын жана өзгөчөлүк колоритин беришибиз керек. Бул чыныгы Востоктун шаары, Ош. Бишкекти айтууга кыйын. Европезированный город дейбиз, а Ош настоящий восточный город. Ошо стиль города. Значит, бул стиль деген не менен алынат? Колорит Оштун. Кайсы свойственный город Ошкочу? Ушул нерселерди эме кылсак да. Анан эми Ошту как, значит, улут аралык ынтымактын шаары катары көрсөтүшүбүз керек. Анан Ошту келечектин жаштардын шаары катары көрсөтүшүбүз керек. Эң негизги ошол Ош түрк маданий Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору катарында ушул негизги концепттердин тегерегинде иш алып барабыз. Мен ойлойм, Ош шаары бир өтө жогорку деңгээлде өткөргөнгө күчү бар. Анткени Оштун эли, ушул шаардагы маданият ишмерлери канчалаган чоң иш-чараларды силер буга чейин жогорку деңгээлде өткөрүп келгенсиздер. Быйыл дагы ушул өзүбүздүн Кыргыздын 100 катарында ушундай бир ачылыш салтанатын жогорку деңгээлде өткөрүп алсак, анан ушунун бир ачылыш салтанатын, иш-чаралардын планын биздин Маданият маалымат туризм министрлиги толугу менен өзүнүн иши катары карайт. Сиздер менен бирге иш алып барабыз деп ойлойм. Мына мамлекетибиз тарабынан да көңүл бөлүнүп, өткөндө биз Дос Алак Паралиевичте болгондо дагы Султан Акимович менен ушул маселени көтөрдүк. Кудай буюрса ачылыш салтанатында президент өзү келем деген иш планында турат. Бул дагы чоң маани, көп ачылыш салтанаттарга башка мамлекеттердин президентин да катышкан эмес. Эгер быйыл ошо президенттин деңгээлинде өтсө дагы бир деңгээли көтөрүлөт эле. Ошол менен катар мына Ош шаары жөнүндө көрүнөк басмаларды 4 тилде иштеп чыгуу жана чыгаруу деп биз сунуш берип атабыз. Бул китеп болуш керек. Суда берсе өзү айтып өттүңүз, Сулайман тоо жөнүндө биздин шаарыбыздын баатырлары дейбизби, хандары дейбизби, алар жөнүндө китептерди, тарыхый эстеликтердин каталогу, журналдарды, фото сүрөт журналдарын чыгарсак деген ойлорубуз бар. Ош шаарынын жана Ош областынын туристтик кол картасы. Ош дегенде областтагы бир экен, биз областтардагы жанагындай туристтик объекттерди Ош койсок. И ошол эле буклеттер бул эми мына биздин аэропорттордо туристтик объекттерде таркатылып турса. Эми бул брендирование боюнча биз айтып өтүңүз, брендингти биз мына Кыргыз биринчиден бул Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коллекциялык тыйындарын сунуштап атабыз. Келген аз болсо дагы биздин жанагы расмий конокторго берсек.